Бүгүнкү күндө аялдар арасында онкологиялык оорулардын саны жашарууда же болбосо көбөйүүдө десек жаңылышпайбыз. Алардын бири аялдардын көкүрөк оорулары. Бул оору мастопатиядан башталат. Аталган ооруга аялдар маани беришпейт. Убакыт өтүп, ооруга дартка чыдабай, айласы кеткенде гана дарыгерге келишет. Ал эми оорунун өтүп кеткен түрү рак оорусуна алып келери баарыбызга белгилүү. Демек, бул оору туурасында кенен маалымат алуу зарылчылыгы келип чыгат. Мастопатия аялдын гормоналдык тең салмактуулугу бузулганда пайда болуучу оору. Мында сүт бездеринин ткандарынын структурасы өзгөрөт. Башкача айтканда, сүт бездериндеги клеткалар туура эмес бөлүнүп, дөмпөкчөнү пайда кылат. Мастопатия биздин бул онкологиялык оору эмес, аялдардын жөн эле эмчегинин жанагы сайкалашы, оорусу, оорлонушу, кызарышы. Негизи ар бир 2-3 аялда неме болот да, мастопатия оорусуна неме кылат. Аталган оорунун себептери болуп, гормоналдык тең салмактуулуктун бузулушу, этек кир цикли жыныстык гормондордун, эстрогендин жана прогестерондун арты менен иретке салынып турат. Эгер гормондордун саны көбөйүп же азайса, сүт безинин түзүлүшүндө өзгөрүүлөр боло баштайт. Кээде узакка чейин бойго бүтпөгөн учурда же аборт жасалган учурда пролактин көбөйөт да ооруну жаратат. Бул оорунун себептери аябай көп. Эмчек бездеринин өзүнүн негизги жанагы функциясы деген неме да, сүт менен неме кылыш керек. Анан бизде деген ал түшүнбөйт, азыр убактым жок, анан деп. Негизи ушундай эме жаратылыш ушундай жараткан, эме болуш керек да, эмизип төрөп турганда неме болот. Көп төрөгөндөр, ошон үчүн көп эмизгендер обычно мастопатия оорусуна аз чалдыгышат. Шаар жерде билесиңер да, жанагындай образ неме, жашоо образы башкача да. Анан кийин аз төрөшөт шаардагылар, ошон үчүн шаарда көбүрөөк кездешет. Стресс, анан экология дагы, тамак аш эмелери дагы себеп деп неме кылынат да, айтылат негизи. Бул эми организм комплекс неме да, бири-бири менен. Анан аялдар гормондор эмелери көбүрөөк болот. Стресс болгондо аларда ошол гормондордун эмеси, жанагы деңгээли төмөнөдө болуп, ошондон дагы неме болот да. Аялдарды түйшөлткөн оору болгон көкүрөк рагынан жабыр тарткандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бул кандай дарт, эмнеден улам пайда болот? Алсак, аялдардын көкүрөк оорулары катталат. Андан сырткары баягы жатынын моюнчасы оорусу, рак оорулары. Анан кийин баягы яичник жумурткалары. Анан ушулардын баягы ар бирин мындай бөлүп кетсек, биринчиден онкологиялык оорулардан ошо аялдар арасындагы биринчи орун ошо рак, молочная железа, рак, ошо көкүрөк оорулары боюнча саналат. Эми булар эң биринчи эле баягы причинасы, баягы факторлору биринчиден айтылат баягы неме деп, наследственности деп коет. Экинчиден баягы травма деп баягы бизде орусча айтканда андай бир нерселерди баягы уруп алып, же бир жерге баягы кагылып алып, ушундайдын кесепетинен келип чыгышы. Андан сырткары көбүнчө азыркы аялдар баягы гормональный нарушение деп коет бизде, гормон жактан нарушение болгондо. Ошол эми булар көбүнчө аялдар өзү мындай самообследование өздөрүн текшерип туруш керек. Өзүнүн баягы формасын, эмчектин формасын, анан мунун өзүнүн клиникалары болот. Биринчиден баягы формасынын өзгөрүлүшү, эмчектин формасынын өзгөрүлүшү. Экинчиден бул баягы кан аралаш выделение деп суюктук чыгуу. Үчүнчүдөн оорутуп ушундай белгилери болот.
Анан эми сразу эле баягы врачка кайрылыш керек, если какой-то мындай дискомфорт болуп же болбосо мындай оорутуп неметкенде баягы дарыгерге барыш керек да. Дарыгерди ал көрүп, анан баягы бир текшерүүлөрдөн өткөрөбүз. Текшерүүлөрдөн өткөргөндө биринчиден баягы эле бизде УЗИ өткөрүп, эмчектерди жасап, анан дагы маммография деп коет, эмчекти рентгенге тартабыз. Көкүрөк рагы организмдеги гормоналдык өзгөрүүлөрдүн пайда болуусу менен бирге ар кандай стресс, жаракат алуу, төрөгөндөн кийин мастит оорусу, организмдеги ар кандай өзгөрүүлөр себеп болот. Ал эми эненин ымыркайдын туура эмес эмизүүсү Бул мүмкүн, анткени баягы лактостаз деп коет медицина терминде. То есть эмчек баягы сүт толгон убакта, көкүрөккө сүт толгон убакта баягы застой болуп, мындай катып калып, ошондон айланып кетиши мүмкүн да. Бул эми обычно баягы сүт токтоп, анан ал баягы осложнение болуп, анан ал көбүнчөсү баягы температура болуп, мастит деп коет мунучу, баягы эмчектин воспалениясы деп коет. Мастит болуп, анан гнойный болуп, анан көбүнчө вскрывать этишет. Бирок бул ушундай менен сопровождение кылат да. Бирок бул дагы фактор баягы мындай сыртта калбайт да. Дарылоо комплекстүү жана аралаш болуп экиге бөлүнөт. Негизинен дарылоо жалаң операция жолу менен гана эмес, нур, химиотерапия жолдору менен да жүргүзүлөт. Ал шишиктин залалсыз же залалдуулугуна байланыштуу болот. Көкүрөк рагын нур, химиотерапия жолдору менен дарылоо көп учурда ийгиликтүү болуп, узак жашоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аталган оорунун 3-4 стадиясы менен ооруп келгендер дарылануудан кийин айыгып кетишет. Ал эми кээ бир учурда операциялык жол менен көкүрөктү алып салууга туура келет. Бул учурда аялга ыңгайсыздык жарала турган болсо, анда дарыгерлер жасалма көкүрөктү сунушташат. Бүгүндө баягы биз жана айтпадыкпы, если чындыгында рак оорусу аныкталып көкүрөгүнүн, анда бул дарылоо жолдору баягы онкология, улуттук онкологияда азыр дарыланышат. Эмчегин алып салып, анан баягы химиотерапия деп коет, нур менен кактоо, лучевая терапия, ушундай комплексный лечениеде болуш керек бул. Анан баягы аял, чындыгында сиз айткандай, аял кишиге баягы постоянно дискомфорт болот. Мунун азыр ар кандай түрлөрү бар, баягы өздөрүнүн удобно алып жүрүш үчүн. Бул силиконовыйлар бар, азыр сатылат көп эле жерде. Андан сырткары эми пластическая операция кылса болот. Ар бир аял үй шартында эле өзүнүн көкүрөгүн кармап, көрүп, текшерип, туура мамиле кылса же жыл сайын маммографиядан өтө турса, эрте табылган оорудан 95% таза сакайып кетүүгө болот дейт адистер. Ал эми боюнда бар эне эгерде бул дарт менен ооруп калган болсо, алардын дарылануусу кандай жүргүзүлөт? Балага зыяны тийбейби деген сурообузга. Бул балага зыян келтирет, анткени эми бул рак деген ооруну Кудай сактасын, бирок эми ар ким баягы укканда бул стресс болот биринчиден. Бул эми стрессовый фактор аябай жаман болот да. Биринчиден боюнда бар аялдын баласына терс таасирин тийгизет. Мындай учурларда биз айтабыз, эми баягы чоң срок болуп калса айла жок. Анда баягы кичине күтүп, же болбосо кесарево жолу менен мындай алганга аракет кылабыз. А если баягы эрте убактысы болсо, анда биз аялдарга айтабыз баягы боюнан алдыруу боюнча. Андан кийин дарылоону баштайбыз. Дарыгер аялдардагы көп кездешүүчү рак оорулардын бири бул жатын моюнчасынын рагы болуп эсептелет дейт. Оору папиллома вирусу аркылуу башталат. Жатын моюнчасынын рагы аялдын жыныстык мамилелердин бат-бат алмаштырган учурда пайда болот. Ошондой эле Эми экинчи орунда турган бул дагы бир көйгөйлүү маселе, аялдардыкы жатыны моюнчасы, рак шейка матки деп коебуз. Мунун дагы эң бир причинасы воспалительный процесс деп коет, баягы өздүк гигиенаны сактап, анан азыркы кезде мындай уялбай эле айтышыбыз керек, эрозия
деп неме кылат, ал дагы ошо воспалительный процесстин негизинде келип чыгат. Андан сырткары смена полового партнера деп баягы көп азыркы кезде көп кездешип атпайбы, ушулардан келип чыгат да. Анан эми бул дагы баягы бул эле эмес, эми жеке эле ушундай аялдар ооруп калбайт. Бирок мунун да кээ причиналары көп да. Эми бул такталбай көбүнчө баягы бизге белгисиз болгон причиналар болуп атат да. Кээ бирөө баягы таза жүрүп деле ушундайга кабылып калышат. Бирок баягы бизде маалымат каражаттарына, китептерге таянсак ушундай деп баягы бизде неме кылат да. Тем более баягы дагы генетикалык деп коет, то есть наследственности. Баягы энеден кызга же болбосо баягы мурунку ата энелеринен, энелеринен калган деп баягы наследственность деп айтылат. Алгач жатын моюнчасындагы былжыр чел жараланат. Андан кийин шишик жатындагы ич майга жайылып, сөөгө чейин жетет. Убакыт өткөндөн кийин шишиги чоңоюп, кан аркылуу башка органдарга да терс таасирин тийгизе баштайт. Бул оорунун дарылоо жолдору эң биринчиден, если баягы булар дагы мындай стадияларга бөлүнөт, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп. Анан кийин мунун баягы эрте убагында баягы билинип калса, буларды нур менен кактоо. Нур менен да кактоонун түрлөрү бар. Внутриполосной деп коет, бизде дистанционный деп коет. Ушулар менен дарылайт. Андан сырткары химиотерапия менен биринчи, экинчи стадияларында. Анан уже ал нурга же химиотерапияга баягы болбогон учурларда анда хирургиялык деп коет, анда жатындын моюнчасын алып, бул жерде баягы чоң операция жасалат. Операция Вергейма деп автору менен аталат. Мында жеке эле жатындын моюнчасын алып койбостон, анын баягы метастаз бере турган бездеринен кошо алынат да. То есть баягы бул онкологиялык оорулар кан аркылуу, анан лимфатический путем деп коет, бездер аркылуу метастаз берет да. Анан ошол жатындын моюнчасынын шишигинде көбүнчө бездер аркылуу метастаз кетет, башка органдарга жайылуу да. Айрым аялдардын маанайы бирде жакшы, бирде пас болуусу, ыйлоосу, ачуусунун бат келүүсү, кыжырдануусу бул жыныстык гормондордун бузулуусунан келип чыгат же болбосо ар бир аялдардын башынан өтүүчү климакс болуп эсептелет. Тактап айтканда, аялдын эң бездери жыныстык гормондорду, эстроген менен прогестеронду иштеп чыгаруусу токтойт. Ал эми аялдардагы жумуртканын рак оорусунун себептеринин бири климакс болуп эсептелет. Бул оорунун дарылоо жолдору эң биринчиден, если баягы булар дагы мындай стадияларга бөлүнөт, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп. Анан кийин мунун баягы эрте убагында баягы билинип калса, буларды нур менен кактоо. Нур менен да кактоонун түрлөрү бар. Внутриполосной деп коет, бизде дистанционный деп коет. Ушулар менен дарылайт. Андан сырткары химиотерапия менен биринчи, экинчи стадияларында. Анан уже ал нурга же химиотерапияга баягы болбогон учурларда анда хирургиялык деп коет, анда жатындын моюнчасын алып, бул жерде баягы чоң операция жасалат. Операция Вергейма деп автору менен аталат. Мында жеке эле жатындын моюнчасын алып койбостон, анын баягы метастаз бере турган бездеринен кошо алынат да. То есть баягы бул онкологиялык оорулар кан аркылуу, анан лимфатический путем деп коет, бездер аркылуу метастаз берет да. Анан ошол жатындын моюнчасынын шишигинде көбүнчө бездер аркылуу метастаз кетет, башка органдарга жайылуу да. Бул өсүмдүк чатыраш деп аталат, көккүлдөйт, узун сабактуу, майда жалбырактуу болот. Орусчада скорый же болбосо василек деп айтып коет. Бул эменин дарычылык касиети
ашказанга тамак сиңирүү системасына, ашказандын сезгенгенине, ичегилердин сезгенгенине жакшы. Андан боорго, көк боорго жакшы. Андан бөйрөктүн жападан жалгыз дарылык касиетин берүүчү ушул чөп. Андан дагы балдар жанагы ысык өтүп, кусуп, же болбосо ичи өтүп, кыйналганда дагы эле ушул чөп менен ванна кылып, кириндип, анан бир аз ичирип койсо, айыгып жакшы болуп калат. Андан дагы жана мен ушул эле чөпкө кошумча эрмен менен ушул чөптү бириктирип, мындай 15 күн эрменди, 15 күн ушул чатырашты ичип жүргөн болсо, бөйрөк оорусунан, боор оорусунан, ашказан оорусунан, ичегин сезгенгенинен жакшы дарыланат. Анан дагы бир кээ бир адамдардын ичи токтобой эле кыйнайт да, ошолор ошол чатырашты ичсе, ичинин жүрүшү, улуу зарасы нормага келет. Андан бул чөп болсо уйбеде деп коет. Жана бизде айылда шимүйүр деп коебуз. Кызыл фиолетовый гүлдөйт. Майдын 20-сынан баштап сентябрга чейин тере берсе болот. Албетте муну шүйдүрүм түшүп турган мезгилде териш керек дагы. Анан кургатканда көлөкө жерге кургатса, мынтип жалбырактары жашыл болуп, өзүнүн формасында кургайт. Эми бул оорунун бардык түрүнө ичсе болот. Анан бир гана кош бойлуу адамда, кош бойлуу келиндерге сунуш кылбаймын. Анан каны эгерде бир жерин кесип алган болсо, кандын уюшу кыйын болгон адамдарга муну ичүүгө болбойт, мүмкүн эмес. Себеби канды тазалайт, канды суюлтат бул. Анан оорунун бүт түрүнө эң биринчи кызматы гемоглобинди көтөрөт. Биз азыр эми кан аздан кыйналышып, гемоглобин түшүп кетип, кыйналып жүрбөйбү? Мына ушул эле чөптөн эле иче берсе, табигый түрдө эле гемоглобини көтөрүлө берет да. Андан экинчи жакшы бир кызматы кан тамырдын ичиндеги холестеринди, кан тамырдын ичиндеги жанагы туруп калган бир калдыктардын баарын тазалап, кан тамырдын стенкасыны, дубалчасын өзүн дагы тазалайт дагы. Анан биз азыр эми кан басымы менен көтөрүлүп кеткен оорулар менен көп эле жабыркап атпайбы? Ошол кан басымыны төмөн болсо өйдөгө, өйдө болсо төмөнгө түшүрүп берүүчү дары чөп ушул уйбеде. Албетте, эгерде кан басымы бөйрөккө байланыштуу болсо, анда чатырашты кошуп ичиш керек да. А эгерде кан басымы боорго байланыштуу болуп, баш мээге кан тамырдын кысылышына байланыштуу болсо, анда эрмен менен бирге ичиш керек да. А эгерде кан басымынын жогорулашы жүрөккө байланыштуу болсо, анда эрмен менен жалпызды кошуш керек да. Жалгыз өзү кан басымды жалгыз түшүрбөйт. Сөзсүз башка бир өсүмдүктү, дары өсүмдүктү параллельно кошо ичиш керек. Андан жандоочу өсүмдүк, дары өсүмдүктү мезгил менен бир 15 күн ичип, 5 күн эс алып, же болбосо 10 күн ичип, 10 күн эс алып, албетте муну дарыгердин көрсөтмөсү менен ичиш керек. Бул өсүмдүктү эрте жазда чыкканда салат кылып жесе болот, же болбосо терип туруп, жууп туруп эле тамакка кошуп, суюк тамактарга кошуп ичсе болот. Дарычылыгы аябай жакшы да. Эрте жаздан баштап сентябрга чейин жаңы үзүп алып туруп эле пайдалана берсе жакшы. Ал эми андан кийин болсо сентябрдан баштап кайра майга чейин мынтип кургатылганын пайдаланган жакшы да. Ооруну дарылагандан аны алдын алуу оңой дейт дарыгерлер. Эгерде организмиңизде кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалып, сыркоолуп калган болсоңуз, дароо дарыгерге кайрылуу керектигин унутпаңыз.